Саламатсыңарбы менин кичинекей окуучуларым. Мен силер менен бүгүнкү сабакта көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы эне тилим, эне сүтүм. Биздин бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алалык. Жатталган ыр, макалдарды айтып бересиңер. Эне тили менен байланыштуу нерселерди мугалимдин айтуусу боюнча эсиңерге сактап алып, өз турмушуңарга колдоно билесиңер. Таанып билүүңөр, логикалуу ойлооңор, эске сактооңор, ошондой эле сөз байлыгыңар калыптанат. Мекениңерди сүйүүгө, өз эне тилиңерди урматтоого, кыргыз тилинин баркына жете билүүгө тарбияланасыңар. Эми сабактагы биздин бүгүнкү сабагыбыздагы күтүлүүчү натыйжабыз. Окуучулар мекенин, эли жерин, эне тилин сүйүүгө үйрөнүшөт, экологиялык тарбия алышат. Окуучулар кыргыз тилинин улуулугун, ыйыктыгын, тил тарыхыбыздын негизги куралы экендигин түшүнүшөт. Окуучулардын сөз байлыгы, сүйлөө, речи, эске тутуусу, көркөм айтуусу калыптанат. Эми балдар биздин бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү өтүлө турган темабыз эне тилим, ырысым, эне тил жөнүндө болмокчу. Биз буга чейин эле балдар билебиз, кыргыз тили, эне тили деген сөздөрдү дайым эле угуп жүрөбүз. Биз ата бабаларыбыздан эки куттуу ыйык мурас алып калдык. Бири ата мекенибиз Кыргызстан, экинчиси эне тилибиз экен. Ар бир улуттун өзүнүн каада салты, тили болот. Сенин эң жакын адамың энең. Анткени ал сага сүтүн берип, алды ээлеп чоңойткон. А дегенде апа деп тилибиз чыгып, эң алгачкы сөздү энебизден үйрөнгөнбүз. Аны ар бирөөбүз билебиз. Эне тилди жакшы билгенибиз энебизди жана элибизди сыйлагандыгыбыз болуп эсептелинет экен. Эне тилсиз эл болбойт. Ошондуктан биз сүйлөгөн тил эне тили деп аталат экен балдар. Биздин ошол эне тилибиз кыргыз тили. Биз өзүбүздүн эне тилибизди жакшылап үйрөнүшүбүз керек экен. Мындан сырткары дагы балдар кыргыз тилден башка биздин күндөлүк турмушубузда чет тилди, орус тилди үйрөнүп окуп жатабыз. Ал дагы бизге керек экен. Бирок биздин өзүбүздүн эне тилибиз болгон кыргыз тилибизди абдан жакшы үйрөнүшүбүз керек экен. Дагы башка көптөгөн кийин чоң окуу жайларга барганда окуучулар силер көптөгөн тилдерди үйрөнүшүңөр мүмкүн. Бул болсо эмне экен? Биз силердин чексиз байлыгыңар болуп эсептелинет экен. Эми балдар, биз күндөлүк турмушубузда китептен окуп жүрөбүз. Дайым эле колдонуп жүрөбүз. Эне тилибиз жөнүндө көптөгөн ырлар бар, көптөгөн макалла каптар, табышмактар бар. Аны эсибизге салып койсок дагы болот. Мисалы, төмөнкү ырга көңүлүбүздү бурабыз. Эне тилим карегим, сенде менин дарегим. Сен турганда мен бармын, сен турганда бар элим. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Дагы балдар көптөгөн макалла каптарды билебиз. Төмөнкү макалдарга көңүлүбүздү бурабыз. Биринчи, эне тилим, эне сүтүм. Муну дайыма угуп жүргөн макалыбыз, билебиз. Өнөр алды кызыл тил. Ата сөзү алга сүйрөйт адамды, эне сөзү эпке салат жаманды. Ооздун көркү тил, тилдин көркү сөз. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат. Дагы көптөгөн макалла каптарды жатташыбыз керек балдар. Эми балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыкташыбыз керек. Бүгүнкү биздин өтүлүп жаткан темабыз түшүнүктүү эле болду го деп ойлойм.
Балдар, биз өз эне тилибизди сүйүүбүз, атуулдук барс, улуттук сыймык экенин билдик. Силер эне тилиңерди баалап, өзүңөрдөн кийинки муунга калтырышыңар керек. Ал үчүн сенин башкы милдетиң өз эне тилиңди мыктылап бил. Дайыма эне тилиң менен сыймыктанып, кыргызча таза, так жана көрктүү кылып сүйлөгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. 125-беттеги эне тилин жакшы бил деген ырды жатка жаттайбыз жана ошондой эле анын маанисин түшүнөбүз. Ырдын аягында суроолор бар, ошол суроолорго жооп берүүгө даярданып келебиз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбызга көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.